Каракол шаарынын биринде бул маселе 2 айдан бери көтөрүлүп, жергиликтүү тургундардын кулагына сиңип калды. Ал тургай жергиликтүү тургундар арасында конкурс жарыяланып, 1 айдан ашык убакытта конкурстун негизинде Каракол шаарынын брендине ылайыктуу белгилердин бир канчасы келип түштү. Мына бул бренд болууга атаандаш белгилер. Албетте ар биринде кыргыздын оймо чиймеси чагылдырылган. Ал тургай кийим-кечек, кол чатырдын үстүндө дагы брендтик жазуулар болот деген божомолдоолордун эскизи келип түшкөн. Каракол шаарынын мэриясы бул брендтик белгилердин ичинен ары бери чоюп, улам бирин тандап атып, акыры жөн гана башына К тамгасы бар Каракол деген жазууну бренд кылып тандап алууну туура көрүшүптүр. Адистердин айтымында бул бренд Каракол шаарына инвесторлорду, туристтерди тартууга чоң өбөлгө түзөт. Бул бренд аркылуу ушу туристтик инвестиция жана бизнести тартуу боюнча азыр жардам берип ушу Караколдун брендин иштеп чыгайын деп атабыз. Бизге баягы эле көңүп калган туристтер келет. Бул Казакстан жана Сибирь, Россиядан. Ал эми Европадан, ошо жана Америкадан, Юго-Восточный Азия, Арабия, араб мамлекеттеринен туристтер тартам десеңиз, Кыргызстан дегенде интернет ачат да, айда жалаң революция чыгат дагы, сени атаптыр, сени атышаптыр деген эле баягы көрүнүшү имиджи коркунучтуу болуп калган. Ал эми бул бренд ушунун баарын оңдойт. Көз карашты, ошо туристтеги бизнес жана инвесторлордун көз караштарын ой жүгүртүп, биз жөнүндө ой жүгүртүүнү баарын тең оңдойт. Эске сала кетсек, Каракол шаарындагы лыжа базасында ноябрь айынан тартып мартка чейин калың кар болот. Мындан улам акыркы жылдары туристтердин келиши дагы көбөйдү. Эми мында эс алуу жайларына Каракол шаарынын бренди илинип, интернет сайттарга дагы жарыялана баштайт. Кошумча айтсак, Каракол шаарынын бренди Каракол Тянь-Шань ала тоосунун жүрөгү жана андагы эсте калган күндөр аталышын алып жүрөт. Азыр бул брендти иштеп эле бекитип койгон эле токтоп калбастан брендке өзүнчө ролик даярдап атабыз. Дүйнө жүзүндө ушул жана айта кеткендей интернет сайттарга ушул жайгаштырып роликти, ошол роликти көргөндөн кийин, ушул Караколдун брендин көргөндөн кийин жалпы ушул кызыга турган туристтер, адамдардын саны көбөйүш керек бизге. Ошол экинин үстүндө ушул буюрса ролигибизде жакында Каракол шаардык депутаттарынын колдоосу менен ишке ашмакчы. Учурда Каракол шаарында 4 жерге брендтик жазуулар иленди. Кыргызстанда бардыгы болуп 29 шаар бар. Бирок ал шаарлардын бардыгынын жүзүн таанытып, бренд иштелип чыккан эмес. Биринчилерден болуп Каракол шаарында иштелип чыкты. Ал эми Каракол шаардык мэриясынын билдирүүсүндө келечекте рекламалык жазуулардын бардыгында биринчи Каракол шаарынын бренди жазылат. Туристтерди тартууда көптөгөн мамлекеттердин атайын бренди бар. Андыктан туризмди мекени болгон Кыргызстандын дагы туристтик бренди болушу керек. Бирок бул сунушту колдоого алган жетекчилер жок. Маданият жана туризм министрлиги менен жолуга албай атабыз деп белгилейт территориялык маркетинг жана брендтик эксперт Максат Чакиев. Кыргызстан биз туристтик брендин иштеп чыктык. Бул даяр. Бул мамлекеттин брендин 50% түзүлүшү деп айтсак болот. Бирок мында анча-мынча тилекке каршы жогору жакта биздин өкмөт башчыларыбыз, туризм министрлиги бизге мындай айтканда навстречу келбей жатат. Талайбек Хилипаев, Жакшылык Чортонов, Скөл облусу, Күндөлүк.